карыздан кутулуунун жолун айтып бересизби? Биринчи азыр могул шарттарга көңүл буралы. Антпесе карызды мындай билип билбей алгандар көбөйдү да, жеңил ойлоп. Катуу зарылчылыгы жок карыз албаш керек. Эгер айла жок болсо, төмөнкү шарттарга көңүл бурсун. Биринчи, 7 шарт эскерипмин. Ниетинде карызды кайтарып берүүнү бекем бышыктасын. Карыз албай туруп, эртең ушуну кайтарып беремби жокпу деп чынчыл кайтарып берем чын дилимен десе, анда ниетинин түздүгүнө тууралыгына жараша Аллахтан көмөк жардам келет. Экинчи, милдет кылып кайтарбастан жакшы сөзүн айтып берсин. Мурда кийин карыздарыңызда карызды бергенден кийин мамиле бекемдесин. Анан кээ бир адамдар убагында муктаж болуп карыз алып, карызды төлөгөндөн кийин мамилеси өзгөрүп калбасын. Үчүнчү, эч качан алдабастан абалын ачык айтсын. Төлөй албай атса, карыз ээсин чакырып, мен сизге алдамчы болбойм, болгон абалым ушул, жагдайым ушул, мени туура түшүнө туруңуз, мына мен жөн жатып алган жерим жок деп ачык айтып, абалын толук түшүндүрсүн. Төртүнчү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көбүрөөк салават айтсын. Жалгандын ордуна, жалган сөз убаданын ордуна салават айтканы жакшы. Ал мындай адамды кайратка, адамдышыкка себепкер болот. Бешинчи, бир карызды экинчи карыз менен жапканга жана арам болгон сүткорлукка шашпасын. Биринин шапкасын бирине кийгизбесин дегени. Алтынчы, адамды алдап арамза болгону менен Алланы алдай албайт. Жараткандын каарына калуудан этият болсун. Жетинчиси, жогорку дуаны эртеликеч көп кайталап, кутулуунун камылгасын чарасын көрсүн дейт. Бул дегени жана карызга белчемен батуудан жана адамдар ошол себептүү келип мени басмырлоосунан сактоо суранам дегени. Ошондо карыздан кутулуунун жолу, жалпы карыздын адебин айттык, кутулуунун жолу ошол дуаны кылыш керек. Анан эртерээк аракетин көрүп, бир жумуш болбосо экинчи жумушту иш көзүн башташ керек. Маянасы төмөн болуп атса дагы.